Урматтуу кесиптештер, мыйзамдын зарылдыгы жөнүндө маселе жок. Мыйзам керек. Бирок мыйзамда бир топ туура келбеген жерлер бар. Мен аны болочок телеком корпорациясынын жетекчиси менен дагы, маалымат министри менен дагы сүйлөшүп атабыз. Баары эле макул болуп атат. Ошондуктан биз 3-чү окууга киргенде дейбизби, же Талант Турдуматович 2-чи окууга жанагы Камила Талиева менен Нарматова айымдар киргизген сунушту элдер жыйналгандан кийин кайра коюңуз добушка. Себеп биз мунун сапаттык жагын күчөтүшүбүз керек. Мисалы мына 11-чи беренедеги ошол корпорация өзүнүн уставы боюнча иш алып барат дейт. Устав деген болбош керек. Биз атайын мыйзам кабыл алып атабыз. Мыйзам улуттук телерадио корпорациясы жөнүндө болуп атат. Так жазылып атат. Бул жерде уставдын кажети жок. Андай болуш мүмкүн эмес. Анан жыл сайын президентке отчет берет дейт. Менимче ушуну биз элдин өкүлү болгондон кийин мына ратификация эмне үчүн элге алып келип атабыз? Жогорку кеңешке эл чечсин деп атабыз. Улуттук деген бул мамлекеттик, элдик. Ушуну киргизип койсо артык баштык кылбайт, бирок түшүнүп турам, колдоого ээ болбойт. Аттиң деп гана эрдибизди тиштеп калабыз. Мындан мыйзам жакшырмак. Мындан мыйзам күчтүү болмок тилекке каршы. Мына отурган жигиттерден сурасаңыздар, алардын деле каршылыгы жок. Ошол 11-чи берененин 9-чу пунктунда кеңеш түзүлөт дейт. Кеңешти башкы директор өзү дайындайт дейт. Андай болбойт. Телерадио корпорациянын жамааты кайда калат? Жамаатын сөзсүз түрдө бул жерге аралаштырыш керек. 14-чү берененин 3-чү пунктунда уставка дагы бир жолу кайрылып атат. 17-чи берененин 1-чи пунктунда укуктуу эмес, аны милдеттүү деп жазышыбыз керек кээ бир сөздөрдү. Ошондуктан туура көрсөңүздөр, баягы кийинки окууга келгенде Кайрат мырза, мына ушул нерселерди кайрадан эске алып келген болсок, эч талашы жок өтөт бул мыйзам, Кудай кааласа. Биз тек гана жакшырталы деген ниет менен айтып атабыз. Рахмат. Урматтуу өкмөттүн расмий өкүлдөрү, сиздер көнүп алдыңыздар да абдан туура бердиңиз, абдан жакшы суроо бердиңиз деп. Андай эмес. Сиздер айтыңыздар. Силер чекитини үтүрүнө алмаштыра албайбыз биз. Бул эл аралык келишим. Биз мыйзамдын долбоорун талкуулап аткан жокпуз. Биз келишимге киребиз же кирбейбиз деп. Анан эмне десе эле абдан туура айттыңыз, абдан туура суроо бердиңиз деп. Койбойсуңар ушундайды. Силер так маалымат берсеңер, биз 2 саат момда кылып, эжегедей кылып эзбей, муну бир 2 мүнөт, 3 мүнөттө чечип кое турган маселе. Кыргызстан ошол келишимге киребизби же кирбейбизби? Биздин мыйзамдарга шайкеш келеби, келбейби? Ушул келишимге кол коюп атканда кыргыз өкмөтү ушуну иштедиби, иштебедиби? Анан кандай суроо берсе эле абдан жакшы суроо бердиңиз деп отуруп, эмнеге алып барасыңар анда силер? Андай дебегиле да, урматтуу керемет инсандар. Силер айткыла, жок, биз мыйзам талкуу кылган жокпуз. Ошол келишимге барабызбы, барбайбызбы? Кеп ратификация жөнүндө кетип баратат да. Ошондуктан жана мен 2 жолу айттым, пайдасы жок талаш тартууларды, талкууларды токтотолучу айланайындар. Сиздер мындай чек койсоңуздарчы, а керектүү мыйзам талкуу болуп атканда эмнегедир чыга калып чек кое саласыздар. А муну өзгөртө албайбыз биз. Бул эл аралык келишим. Өзүңүздөргө белгилүү болгон январь айында ошол маселе көтөрүлүп, жогорку кеңеш тарабынан тапшырма берилген тийиштүү комитеттерге. Анын негизинде тегерек стол болуп өттү, угуулар болду. Жогорку соттун төрагасынын, Конституциялык соттун, Баш прокуратуранын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тийиштүү министрлик жетекчилеринин катышуусунун, жарандык коомдун, активисттердин, омбудсмен сыяктуу институттардын катышуусунда ошондой бир чоң иш-чара болуп өттү. Иш-чаранын негизинде резолюция кабыл алынган. Ошол резолюцияда ушундай тапшырма берилген, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин атайын ушундай бир токтомун кабыл алып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана тийиштүү мамлекеттик ведомстволорго Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-чү беренесиндеги адам укуктары жана эркиндиктерин ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык деп белгиленген нормаларын кыйшаюусуз аткаруусу жөнүндө тапшырма берилсе дегендей. Ошонун негизинде эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитет боюнча комитет
Маселени 22 жылдын 14 февралында ал эми конституциялык түзүлүш боюнча комитет бүгүн жыйын өткөрүп, ушундай бир жыйынтыкка келдик. Токтомдун долбоору иштелип чыкты. Ал сиздердин мониторлордо илинген. Окуп отуруунун кажети жок болсо керек. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына 3 пункттан турган тапшырмалар коюлган. Кыскартып айтканда, министрлер кабинетине Кыргыз Республикасынын маалыматтык коопсуздугун комплекстүү камсыз кылуу жанагы коркунучтарга каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу маселесинде мамлекеттик жана башкаруу органдарынын ишин координациялоонун күчөтүсүн деп атабыз. Ошондой эле жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого багытталган таасирдүү чараларды көрсүн деп атабыз. Азыркы өзгөрүлүп аткан дүйнөлүк баягы иш-чараларда көрүп атасыздар, ар бир өлкө маалыматтык коопсуздукту камсыздоо боюнча өтө чоң мамлекеттик деңгээлдеги программаларды карашып атат. Андан сырткары адам укуктарын сактоону эске алуу менен маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу иш-чарасын айтып атабыз. Бүгүн эле биз талкуу кылган Кыргыз телерадио корпорациясы жөнүндөгү мыйзамдын долбоору дагы ушул иш-чаранын бири болуп кирип кетет. Маалыматка жетүүдө, аны алууда жана тартууда адамдын коопсуздугу менен укуктарынын ортосундагы балансты белгилөөгө мүмкүндүк бере турган мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды маалыматтык жана санариптик кызматтардын коомдук, эл аралык жана башка уюмдардын катышуусу менен иштеп чыксын жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин деп атабыз. Биз тийиштүү комитеттер ушул иштердин аркасынан иштөөгө даярбыз. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлиги менен бирдикте системаны өркүндөтүү боюнча таасирдүү чараларды, ошондой эле маалыматтык коммуникациялык технологияларды пайдалануу менен жасалуучу укук бузуулардын алдын алууга жана аларды жоюуга багытталган алдын алуу мүнөздөгү натыйжалуу чараларды көрсүн жана алдыңкы технологиялык чаралардын колдонуунун негизинде маалыматтык коопсуздукту коргоо жана камсыз кылуу ыкмаларын өркүндөтсүн деп атабыз. Себеп, урматтуу кесиптештер, соңку мезгилдерде көрүп атасыздар, фейк маалыматтар деген балекет болуп чыккан, адамдын аң сезимине таасир этүүчү кубаттуулугу күндөн күнгө күчөп баратат. Мына ушул жаатта дагы биз тийиштүү тапшырмаларды берип атабыз. Мунун натыйжасында биз жайкы каникулга Кудай буйрса аман эсен жетсек, ошол жерге чейин, тарап кеткенге чейин омбудсменге тийиштүү тапшырма берип атабыз. Эмнеге? Себеп Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 109-беренесин алайык, Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандык укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына көзөмөлдү күчөтүү сунушталсын деп атабыз. Эмне үчүн? Себеп Конституцияда дал ушундай норма белгиленген. Бул маселе боюнча талдоону жүргүзүү жана үстүбүздөгү жылдын июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдында адамдын укуктарын сактоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуунун көйгөйлүү маселелери боюнча атайын билдирүү менен Жогорку Кеңештин алдында билдирүү жасасын деген сунушту киргизип атабыз. Башкы прокуратурага изин суутпай издөө ишин жүзөгө ашырууда укук коргоо органдарынын кызматкерлери видео жана аудио жазууларды оперативдүү тартууларды мыйзамсыз таркатышынын фактысы боюнча кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселени карасын деп атабыз. Себеп соңку мезгилдерде бизде ушул адат болуп кетти. Ыкчам топтор оперативдик түрдө видео тасмаларын тартышат дагы, анан социалдык тармактарга таратып жиберген учурлары абдан көп кезигип кетти. Айрыкча кээ бир телекомпанияларда атайын рубрикаларды ачып, такталбаган, аягына чыкпаган, соттун чечими чыга элек адамдарды кылмышкер катарында көрсөтүп, шектүү адамдарды дагы, алардын үй бүлөсүнө дагы, жеке адамдык ар намысына дагы өтө туура эмес сөздөр айтылып кеткен учурлар байма-бай кезигип атат. Кыргыз маданиятын көрсөтүлгөнгө караганда кылмышкерликтерди көрсөтүүнү чоң модага айландырып алышты азыр. Ар бир ички иштер министрлигинин ичиндеги кээ бир райондук болобу, областтык болобу жетекчилер пиар компания менен алек болуп калышты. Такталбаган маалыматтарды телекомпанияларга берип жиберүү фактылары өтө көбөйүп кетти.
Социалдык тармактарга жүктөп салуу көбөйүп кетти. Адамдын же көз карандысыз журналисттердин жеке турмушуна жана жалпыга маалымдоо каражаттарына, саясатчыларга, ошондой эле жарандык активисттерге кийлигишүүнүн бардык фактылары боюнча кызмат адамдарын тергөөгө жана аларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө көзөмөлдү күчөтүү сунушун киргизип атабыз. Себеби бул ар бир жарандын төрөлгөндөн баштап Конституциядан берген укугу. Мен кыскача айттым. Урматтуу кесиптештер, суроо жооптор болгон болсо, бардык суроого жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Рахмат. Мынал жерге бизге чакырылгандар омбудсмен, кайсыл органдар? Айтып койсоңуздар. Башкы прокуратура. Башкы прокуратура. Oldu. Ички иштер министрлиги. Омбудсмен, а? Туура элеби? Мына ушул токтом боюнча сиздердин оюңуздар кандай? Башкы прокуратурага биринчи. Токтом менен биз таанышып чыктык. Биз макулбуз. Аткарабыз, действительно айтылган көйгөйлөр бар. Аткарабыз, жыйынтык кылабыз. Омбудсмен. Рахмат. Биздики ушул 5-күнү жарандык коом укук коргоо органдары менен бирликте бул иш боюнча чаралар башталат. Өзүнчө подкомитет түзүлүп, өзүнчө тармакта иш алып барабыз дагы. Андан кийин өз сунуштарыбызды бергенге даярбыз. Бир гана сураныч, мүмкүн болсо, бизге июнь деп коюлган экен, атайын докладты киргизүү боюнча. Бул мөөнөттү сентябрга коюп берсеңиздер, кылына турган иш болот эле да, сапаттуу. Анткени 3 айдан кийин эле июнь болуп калат. Бизде билесиңер, тилекке каршы 3 доклад, 3 жылдын доклады кабыл алына элек, 3 доклад бериле элек. Андан сырткары азыр эл аралык стандарттар, эл аралык биздин келишимдердин негизинде биз конституциялык мыйзамды киргизишибиз керек, акыйкатчы тууралуу кабыл алышыбыз керек. Анан бизде ошол иш-чаралар актуалдуу болуп турат дагы, аларды бардыгы бул дагы абдан көйгөйлүү суроо, бирок сапаттуу кылыш үчүн балким бул суроону биз атайын докладты сентябрга алып келип берсек жакшы болмок. Рахмат. Ички иштер министрлигиден. Ички иштер министринин орун басары Абдиев. Бул токтомго ички иштер министрлиги макулбуз, өзүгө коюлган милдеттердин баарын аткарабыз. Мына өздөрүнү угуп койгонубуз жакшы болду да. Мына бул аткаруучу ушул токтомду аткара турган органдар ушулар. Анан булардын оюну, пикирини билбей туруп эле анан кабыл алып койгонубуз дагы бир аз мындай ашыкчалык болуп калат эле да. Рахмат сиздерге, өзү бул токтомду колдошубуз керек. Аткарылышын сиздерден күтөбүз. Жанакы урматтуу Талант Турдумбаев, жанакы омбудсмендин сунушуну эске алып койсок болобу ошол боюнча? Сентябрга чейин мөөнөтүнү. Кандай дейсиңиз мен? Омбудсмен азыр сунуш киргизди. Мөөнөтүгө биз жетишпей баратабыз, сентябрга чейин узатып бериңиздер деп сунуш киргизип атат да. Кийинки сөз Арахан Кесенбаевда. Мен жооп берип коеюн. Азыр акыйкатчы айткан сөз канчалык маанилүү болсо дагы, июнь айына чейин жетишишиңер керек. Мыйзамыңарды өзгөртүү, түзөтүү же башкаларды түзөтүү деген күтүп турат. Айтып атыпсыз, жанакы биз акыйкатчы институтун жогорку кеңештин курамынан алып чыгышыбыз керек, карамагынан алып чыгышыбыз керек деп. Ал конституциялык норма. Конституцияда жазылган ошондой. Ал мыйзамдар күтүп турат, бирок адам укуктарынын абалы жөнүндөгү маалыматты июньга чейин, мына азыр март, апрель, май, июньга чейин дээрлик 3 ай бар. 3 айдын ичинде сиздерде мониторинг жасап турган күндөлүк мониторинг даяр болуп туруш керек. Бул сиздердин түздөн-түз милдеттериңиздерде. Анан ага атайын даярдануунун кажети жок. Ошондуктан биз каникулга кетердин алдында, биз баарыбыз эл менен жолугушуунун алдында адам укуктарынын сакталышы, сот системасында кандай өзгөрүүлөр болуп атат, мына ушул боюнча биз так маалыматты билип анан тарап кеткенибиз максатка ылайык болот. Ошондуктан июнь боюнча калганы туура болот деп эсептейбиз. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу чакырылгандар. Менин суроом демилгечиге берет элем.
Мына азыр эле ушул талкууга түшө электе мына айтылып атат. Менин дарегиме моундай шек келип сөз сүйлөнүп атат. Менин дипломум бүткөн эмес окудум деген айтылып атат. Ошон үчүн сизге суранычымда кандай жоопкерчилик каралып атат ушуларга? Демилгечиге сурап атам эле. Шуну бир талкууга коюп койсоңуз жакшы болот эле. Балким бизде да бир сунуш болуп калар. Мунун жоопкерчилигин күчөтүү боюнча дагы ошол туура эмес маалыматтар таркаткандарга, адамдын укугун тебелөөгө жалпы эле ушунун баардыгын бир таркатып берип койсоңуздар, биз дагы алымча кошумчабызды айталы. Суроону токтотуп туруңларчы. Убактым тош. Адахан Кимсанбаевич, микрофон. Абдан туура айтып атасыз, Кунузбек Кошалиевич. Биздин максатыбыз дагы ушул. Себеп адамга сот чечими чыкканга чейин эч кандай жарлык тагууга эч кимдин укугу жок. Эч кандай укугу жок. Биз ошону башкы прокуратурага, тийиштүү органдарга тапшырып берип атабыз. Мына ушундай жагдайлар соңку мезгилдерде аябай көбөйүп кетти. Кыргыз Республикасынын күчүндө турган мыйзамдардын негизинде тийиштүү чараларды көрүү күчөтүлсүн деп атабыз да. Анан булар бир аз баягы кандай десем, тандалма жолу менен кетип калып атат да. Бийликке туура эмес сүйлөп койгон болсо барып баса калмай адаты бар. Анан бийликке тиешеси жок болгон болсо кишини өлтүрүп, аны көмүп, тажиясын өткөрүп, Куран окутуп койсо деле реакция жок да. Мен айтайын деп атканым, ошону сиз кандай жаза колдонобуз же колдонуп атасыңар? Жаза Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тийиштүү чаралар көрсөтүлгөн. Бирок ошол мыйзамдарды аткаруу маселесин айтып атабыз. Могул жерде баягы сиз коюп аткан маселенин аркасынан көзөмөлдү күчөтүү жагын Ички иштер министрлигине дагы бул кишилер менен айтып атпайбы азыр кимдер катышып атат дегенде, ар бир тийиштүү жетекчиликтер менен, ведомстволор менен чогуу иштедик. Ар бир коопсуздук кызматынын өкүлү жок экен дейт. Мына бул жерде бүтүн бардык тийиштүү болгон мекемелердин көз караштары, сунуштарын эске алганбыз, чогуу иштеткенбиз. Кошумча алымча жоопкерчиликти сунуштаган жоксуздарбы? Жок, кошумча алымчаны биз тек гана мыйзам жүзүндө гана киргизе алабыз. Азыр мыйзамда тегерегинде гана сүйлөшүп атабыз. Адахан Кимсанбаевич, ошону айтып атам да, ошону кошумча кылабызбы, же кээ бир жерде эске алынбай калдыбы жоопкерчилиги? Ошону дагы сунуштап бизге таракат берсеңер, кандай болуп атат, эмне жаза колдоңуздар деп, ошого дагы бир иш-чара көрсөк. Себеби дегенде муну токтотпосок, бул адамдын аброюна өтө шек келтирип атат. Мына мисалы үчүн азыр Илес Кожоевич айтып атат, бул дагы азыр нерв болуп атат отуруп алыпчы. Ким жазып атат муну депчи? Ошону айтып атам. Биз эгерде ушул токтомду кабыл алып берсеңиздер, 3 тараптуу болгон ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, мына сиздер айтып аткан сунуштардын баарын жоопкерчиликти күчөтүү багытында ишти жасайбыз. Рахмат, ошону эртерээк бизге да таркатып берсеңиз, биз да алымча кошумча беребиз. Мына 4 депутат деп айтып коюптур. 4 депутаттын кимиси экен деп, конечно, баягы очный окугандар, окуусун таза бүткөндөр андан камсынабайт. Но балким бар чыгат арабыздачы. Ошондо дагы мындай ушул жыйынтык чыкканчакты тынчыраак отурса экен деп атабыз да ушулар. Туура. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Балбак Зарлыковичке берилет. Адахан Кимсанбаевич, бул протокол мына азыркы сиз көтөрүп жаткан маселе өткөндөгү круглый столдон чыккан чечимдер эмеспи? Мына ошол жерде жогорку соттун, Конституциялык соттун, Адилет министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, Баш прокуратуранын, жарандык коомдун бардык кызыктар болгон тараптардын ортосунан чыккан резолюциянын негизинде түзүлгөн токтомдун долбоору. Адахан Кимсанбаевич, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, ошол чогулушта Кыргызстанды авторитардуу мамлекет деген сөз чыккан. Осы жерде чогулуп отурган мамлекеттик эмес уюмдардын атынан Кыргызстанды авторитардык эмес өлкөлөрдүн катарына кошту деген бир сөз чыккан.
мен ушул жерден ушул сөзгө макул эмесмин. Кыргыз Республикасы көп окуялардан кийин мына тамтуң басып өзүнүн демократиясын, өзүнүн бар болуу себебин акырын-акырындан жасап келе жатат. Ошондуктан ал, конечно, албетте ал айткан адамдын өзүнүн ою. Бирок биз мына бареки укук девлетин, укук мамлекетин курабыз деп келаткан биздин ниетибизге суу серпкенде эле болду да. Дүйнөдө кай жерде адилеттүүлүк болуп атат азыр? Кош стандарттуулук бардык жерде. Ар бир улут өзүнүн бар болуусун, өзүнүн системасын, өзүнүн өлкөсүн курганга өзү укуктуу. Анан кайдагы бир батыштын кээ бир нерселерин угуп алып, мамлекеттик эмес уюмдар ушу авторитардуу мамлекеттин катарына Кыргызстанды кошуп атат да. Акыркы 20 жылда, 30 жылда эмнени гана көргөн жокпуз. Азыр акырындан буттан туруп келатканда ушундай нерселерди заявление кылуудан акырын мындай өзүбүздү тартылып турсак деген гана ой. Ал эми мына бареки көтөрүп аткан маселеңизде жанакы фейк мыйзамдар ушун кабыл албадык Бадакан Низамбаевич. Ошонун ичине ушуну кошсок болбойбу экөөнү бириктирип? Ошонун ичинде бар. Ошоларды да бир карап, Биз ошол мыйзамды дагы бир жолу бир сыйра карап, тийиштүү болгон мамлекеттик уюмдар менен кайрыда карап чыгалы деген сунушту берип атабыз. Экинчиден, Балбак Зарлыкович жанагы авторитардык өлкөлөрдүн катарына кирди деп Кыргызстандын бир дагы мамлекеттик же мамлекеттик уюму аны айткан жок. Эл аралык сурамжылоонун негизинде деп 139 өлкөнүн ичинен ушундай болуп түшүп кеттиктер. Башта гибридтик деген макамга ээ болуп жүргөн экен Кыргыз Республикасы. Гибридтик макамдан чыгып, авторитардыкка түшүп калыптыр деп бул эл аралык уюмдун берген баасын констатация катарында айтып өткөн болушу керек. Бирок же депутаттар же министрликтер тарабынан эч кимден андай баа берилген эмес. Бул эл аралык баа. Бул азыркы учурдагы эң керектүү мыйзамдардан деп ойлойм, колдойбуз. Мен айтайын дегеним, Бадакан Низамбаевич, азыр мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, көп биздин иштеп аткан кызматкерлерди дагы, кээ бир айыл өкмөттөрдү, же болбосо ар кандай тармакта иштеп аткан жетекчилерди бизде да ушундай өнөр болуп калды, или блогерлер, или ошол эмелер алып келет дагы бир эки инсандардын куру сөзүнөн эле алып туруп, ал адам жөнүндө бир жаман ой пикир жаратып коюп атат да. Азыр ал адам, мисалы ал инсан ошол жерде көп жыл иштеген, 15-16 жыл иштеген инсандар бар. Алар жөнүндө туура эмес маалыматты айтып койду дагы, ошол азыр Жүзбек Орунбекович айткандай, көп маселелерде инсандардын тууган уругу бар экен, башка бар экен, алардын ден соолугуна да зыян болуп атат. Ошол маселелердин бардыгын азыр мына өз Баш прокуратурадан да айтып кетишти. Бул фейктерге каршы сиздер бир сунуш киргизбесеңиздер, азыр коомубуздагы кээ бир инсандар уже иштегиси келбей калды. Анча-мынча жетекчилер жумуштарын таштап кетти. Себеби прокуратура текшерип бардыгы бүткөн маселени дагы кээ бир алып келип туруп 15, 20, 30 жыл илгерки маселелерди кайра көтөрүп эле башламандык кылып атат да. Мамлекетте мындай не болсо эртең турусуздук, бир начар абалга кеп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан ар бир нерсенин өзүнүн тартиби бар. Эми ар бир адам өзүнүн мындай укугу бар, үй бүлөсү менен аман эсен тынч жашаш керек. Анан биз аларды коргобосок, мындайда эртең анархия болуп калат деген ойду айтып атам. Бул мыйзам өтө убагында чыгып аткан мыйзам, буну колдоо беришибиз керек. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Талабаевичке берилет. Урматтуу депутаттар, мен дагы бул токтомду колдойм. Мен башымдан өткөндө мына коллегалар блогерлерди сындап атышат, блогерлер ар кандай бар. Бирок мен УКМК боюнча айта кетсем, мына шайлоо учурунда мен өзүм УКМКда болуп, менден сурабай монтаж кылып, биз жөн эле мындай сотрудник менен сүйлөшүүлөрдү монтаж кылып, мен күнөөлүүмүн деп ушундай чыгарышты. Анан кайсы тармакка, Facebook'a фейк аккаунт аркылуу чыгарышкан ошону. 1 саат ичинде
Мен даже ошол учурда УКМКда отургам. Журналисттер кылдыбы аны? Блогерлер кылдыбы? Мына азыр УКМК өзү даже кызматкерлер блогер болуп калбады. Фейк, тролль. Бирдемени азыр позицияны айтсаң, сразу 1000 деген аккаунттар сага сразу атака кылышат. Организованно причем. Керек болсо, кээрде бийлик өзү колдонот ошол менен. Ачык эле айталычы ошону. Жандай эмеспи, андай да. Фейк менен кантип биз күрөшө алабыз? А ким бул чындык маалымат же чындык эмес ким айта алат? Аны сот айта алат да. Бизде азыр мындай болуп атат да, министр айтыш керек болуп атат. Азыр Министерство культурага ушундай укукту берип атышат. А эми давайте мындай башка тарапты карайлы. А мүмкүн бирөө коррупция жөнүндө айтса, коррупционер жок, бул фейк десечи, сайтты жаптырып. Андай дагы тарап болуш мүмкүн да. Ошондуктан фейк менен күрөшүш керек. Мен сөзсүз буга мен кошулам, бирок сот аркылуу. Сот чечиш керек. Далилдерди көрүп, керек болсо кыска мөөнөттүү далилдерди көрүп, да бул чындык эмес экен деп, ушак маалымат деп ал чыгарса, бул туура эле болмок. А биз азыр министерство 10 секунд кош бер. Ошондуктан угуулар боюнча мына бул токтомду мен колдойм, силерди дагы колдоого чакырат элем. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жамгырчиев Эмил Эриковичке берилет. Рахмат, Нурбекович. Дагы жол саламатсыздарбы? Биякта Аданхан Кемсанбаевичтин демилгеси өтө жакшы. Муну колдойбуз. Ушул демилгени колдоп, укук коргоо органдары биякта отурасыздар, сөз берип атасыздар, абдан ыраазыбыз. Чоң рахмат. Менде мындай сунуш бар да башкы прокуратурага. Биякта фейкти, жаман маалыматтарды берген бул ар бир адамдын аберинде, анан Кудайга тапшырып коюш керек да. Бул жерде маселе башкада болуп атат. Маселе ошол жаман туура эмес маалыматты бергенде укук органдары дароо эле ал маалыматты өздөрүнө алып, жанагы РПП регистрациясын киргизип туруп, кылмышын козгоп туруп, ошонун алкагында текшерип баштап атышат да. Ошондо маселе болуп атат. Тилекке каршы бул нерсе менен пайдаланып, ошол эле блогер болобу, ошол эле сайттын чоңдору болобу, даже шантаж кылган фактылар көп да. Бир чиновник алат да, айтат, сиз жөнүндө мына маалымат дайындалып атат. Бул боюнча сиз бизге каражат бөлүп берсеңиздер, болбосо мынакей укук органдарына биз маалымат жөнөтөбүз дагы, алар иш козгойт дагы, текшерет дейт. Тилекке каршы укук органдары бөрк ал десе баш алып, андан ары ички дүйнөсүнө чейин кирип кетип атат да. Бул эми ар бирибиздин башта турган нерсе да. Кеп ошондо сиздерден мындай жакшы реакция болбосо эле, ал жана блогерлердин өзүнүн жазган маалыматтары сапатсыз болуп калат да. Эл ишенбей калат ага. Бул баягы эле ушак маалымат деп калат да. Биякта Дастан Далбаевич туура айтат. Тандама болуп калып атат да. Керекте жакшы каралып калып атат. А кереги жокто унчукпай эле баягы чоң жооптуу бир жакшы бир маалыматтар болсо каралбай калып атат да. Ошол нерсеге сунуш катары бир жакшы бир мыйзам кылабызбы, бир чогуу биргеликте бир иш жүргүзсөк жакшы болот эле да. Эми бул баягы турмуштан алынган нерсе да. Эми өзүбүздүн баштан өттү бул нерсечи. Ар бир азыр ушул мамлекет кызматта иштеген кызматкерлердин башында бар. Ошол себептен бүгүнкү кезде эч ким демилге көтөрбөйт. Мен 10 секунд. Тилекке каршы мамлекет кызматкерлерди көрсөңүздөр азыр. Жоопкерчиликти эч ким албайт. Себеби дегенде бир катуураак сүйлөп алса, баягы эле массалык маалымат каражаттарынан жаман маалымат чыгып калат. Анын артында сөзсүз түрдө кылмыш иш, үйүндө обогащение. Рахмат. Кийинки сөз Бакиров Өмөрбек Мырзарайымовичке берилет. Рахмат. Урматтуу чакырылгандар, мен башкы прокуратурага суроом бар эле. Мына ушул жанакы өзүнү блогер деп атап алгандар ар кандай маалыматтарды чыгарып атат да, мына ошолорго жалган маалыматтарды тараткандыгы үчүн бир мыйзам чегинде чара колдонсо болобу? Барбы мыйзам? Же кандай деп айтасыз?
мыйзам жегинде чара көрүү көрсөтүлгөн, бул конституцияда көрсөтүлгөн, бирок кылмыш жоопкерчилигине тартуу деген маселе жок. Анткени бул маселе конституцияда көрсөтүлгөн. Эгерде кимдир бирөөнүн кадыр баркына, беделине шек келтирсе, ал жаран жеке тартипте сотко кайрылууга укуктуу. Ошол жерге эгер уруксат берсеңиздер, демилгечи катарында бир кошумча айтып коеюн. Азыркы берилген суроого. Biz elektronduk massалық маалымат каражаттарын же социалдык тармактарды массалык маалымат каражаттарына теңелген мыйзамда жок. Эгерде биз массалык маалымат каражаттары катарында таанып, биз ошолорду мыйзамга киргизип койгон болсок, жанагы сиз айтып аткан жоопкерчилик мыйзамда көрсөтүлгөн. Мына ал жерде Конституциянын 63 беренесинде мындай деп жазылып турат да, сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чектеген мыйзамдарды кабыл алынышына тыюу салынат деп турат да. Ооба. Туура. Бул боюнча кандай кылабыз? Биз ушул токтомдун долбоорунда бардыгы жазылган. Мына ушул Кыргыз конституциясынан кылдай кыйшайбай туруп, конституциянын алкагында чараларды күчөтүү боюнча, мына биздин кесиптештер айтып аткан маселелерди чараларды күчөтүү боюнча, алардын ыкмасын табуу боюнча, мен айтып атпаймынбы, 3 тараптуу ведомстволор аралык жумушчу топту түзүп туруп, ага Адилет министрлиги кирет, Коопсуздук кызматы кирет, Ички иштер министрлиги кирет, башкы прокуратура кирет, Маданият жана маалымат министрлиги кирип, биздин тийиштүү комитет, тийиштүү депутаттар менен чогуу бирдиктүү бир мыйзам долбоорун киргизишибиз керек. Ансыз бүгүнкү күндө куралга караганда маалыматтык согуш коркунучтуу болуп турат Кыргыз Республикасында. Ушуларды иштеп чыгуу жөнүндөгү тапшырманы берүү ушул токтомдо көрсөтүлүп атат. Мына биздин мамлекетте блогерлер өтө эле көбөйүп кетти да. Жалданма жана акчага жалданып, барып бирөөнүн беделине жанакы жала жаап, бир жаман жанакы айыптарды коюп, мына ошолорду чектей турган, мына ошолорго тыюу сала турган, мына ошолордун үстүнөн иштей турган, мына сиздерге бир эч кандай бир тоскоолчулук жокпу азыр? Башкы прокуратура. Бар. Тоскоолчулук жок. Биз өзү бул токтомду колдоп беришибиз керек. Чындыгында токтом керек. Мен дагы ушул депутаттарды чакырат элем. Рахмат.